Касым-Жомарт Токаев Азербайжандын президенти Ильхам Алиевке өлкө элине, ошондой эле Актаунун жанындагы авиа кырсыкта курман болгондордун туугандарына жана жакындарына көңүл айтты. Телеграммада мамлекет башчысы Азербайжан аба жолдоруна таандык аба кемесинин жүргүнчүлөрү жана экипаждары каза болгондугу тууралуу кайгылуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алганын белгиледи. Касым-Жомарт Токаевдин тапшырмасы менен Казакстанда мамлекеттик комиссия түзүлдү. Ал учактын кулашынын себептерин иликтеп, каза болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жардам берет. Эске салсак, кулаган авиалайнер Бакудан Грозныйга учуп бара жаткан. Анын бортунда 67 адам, анын ичинде 5 экипаж мүчөсү болгон. Алар Азербайжан, Орусия, Казакстан жана Кыргызстандын жарандары. Кырсыктын болжолдуу себеби катары учак чымчык менен кагылышып, башкарууну жоготуп болгондугу айтылууда. Астана шаарынын командалык борборунда жана Маңгыстау облусунун өзгөчө кырдаалдар департаментинин ишеним телефондору иштеп жатат жана 296 чалуу келип түшкөн. Каза болгондордун жана жабыркагандардын тизмеси такталууда. Актау шаарына Азербайжан Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри келди. Тирүү калгандар 29 адам, алардын 2 балдар экени кабарланууда. Алардын баары тез арада ооруканаларга жеткирилди. Абал ар кандай деңгээлде. Астана жана Актауда жабыркагандар үчүн кан топтоо уланууда. Мындан тышкары Казакстан президентинин тапшырмасы менен борбор шаардан Актауга санитардык авиациянын борту учуп кетти. Бардык зарыл болгон медициналык жардам толук көлөмдө көрсөтүлүп жатат. Тез медициналык жардамдын бардык облустук курамы тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча, окуя болгон жерде 400дөн ашык куткаруучу жана 80ге жакын техника, ошондой эле 20дан ашык медициналык тез жардам бригадасы иштеп жатат. Кырсык боюнча кылмыш иши козголду. Ал өлкөнүн башкы прокуратурасынын өзгөчө көзөмөлүндө. Республиканын өкмөтү Азербайжан менен ар тараптуу иликтөө жүргүзүүдө кызматташат.